Эми Талас шаарынын тургундары тротуар менен басып калышат. Жалпы 54 чакырым салынат. Шаар бийлиги жолду болушунча ыңгайлуу кылып жасаганга аракет кылууда. Тротуардын кенендиги 2 метр 25 сантиметрден 3 метр 75 сантиметрге чейин болот. Кенен болсо бул 70 сантиметрин чийип койсок, жарымына велодорожка болуп калат, анан коляска менен жүргүнчүлөргө ыңгайлуу болуп калат да. Бири-бирине тоскоол болбойт. Анан элибиздин баягы аны көрүп туруп, өзүбүз дагы баягындай бул жер велодорожка, бул жер пешеход деп туруп көнүп калабыз. Жанагы самокат мингендер, велик менен жүргөндөр кыйналбай ошол жактан жүрө берет буюрса. Облус борборундагы жолдорду оңдоону өлкө жетекчилери колдоп берген. Долбоорго 180 миллион сом жумшалып, шаардагы 14 көчөгө тротуар куруу пландалган. Бүгүнкү күндө анын 4 көчөсүндө иш бүтүп, жөө баскандар үчүн ыңгайлуу болуп калды. Бийликтин бул аракетин тургундардын көпчүлүгү жактырууда. Азыр өнүгүүнүн жолунда кетип баратабыз. Биз азырчы жакшы, азыр бүт жактын баары оңолуп атат. Тротуарлар түшүп атат көчөмө көчө. Мурда андай деген жок болчу да. Азыр жакшы. Ошо азыр мындан ары деле ушундай өнүгүү жолунда боло берсин. Бирок шаарды оңдоо иштери оңойго турган жок. Күздөн бери мэрия кызыл сызыктан чыккан үй ээлери менен алышып, акырында 1600 турак жай, имараттар жана тосмолор жылдырылган. Ошондой эле 400дөн ашык электр мамалары ичкери орнотулган. Жыйынтыгында тар көчөлөр мурункудан кенен болуп, тротуар салганга ылайыктуу болгон. Келишимде 1-июлга чейин деп туруп келишим түзгөнбүз. Бирок биз ага жеткирбей эле, Кудайым буйруса, мына июндун орто чендерине чейин толугу менен бүтүрүп берели. Элдер кыйналбасын, күн ысыкта сапаттуу болсун деп туруп кыймыл-аракет жасап атабыз. Азыркы тапта даяр жерлерине асфальт төшөлүүдө. Жумуштарды тендерден уткан компаниялар жүргүзүүдө. Алардын айтымында тротуардын калыңдыгы 4-5 сантиметрден кем болбойт. Асфальттын үстүнө ошо жанагы машинаңыздарды койбосоңуздар, үстүнө жанагындай курулуш материалдарын алып келбесеңиздер, ишил бүгүн, эртең 2 күн, 3 күндөй бир ошо асфальтка жанагындай оор салмактуу машиналарды же арабаларды алып өтпөңүздөр. Себеп дегенде азыр күн ысык болуп атат, ийис калып калышы мүмкүн да. Таласты өнүктүрүүгө деп өлкө жетекчилиги былтыр 1 миллиард 50 миллион сом бөлгөн. Аталган каражаттын бир бөлүгү жолдорду оңдоого жумшалууда. Белгилей кетсек, бул күнгө чейин облус борборунда мындай көлөмдө тротуар куруу иштери болгон эмес. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.